Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрушілер жана дыйкандар. Дыйкандар мынакей бүгүн 6 июнь 2024 жыл. Бүгүн биздин Маргарита сортубуз мынакей биринчи түшүмдөр пыша баштады туугандар. Мынакей былтыр апрелде тигилген биздин Маргарита сортундагы көчөтүбүз. Мынакей көчөттө канчалаган түшүмдөр турат. Мынакей жерден бир карыштан кийин эле башталган түшүмдөр. Мынакей көрсөңүздөр болот. Ушунча түшүм айлы буш элек, бирок көчөт өзүн көтөрө албай уже жерге тийип калган. Мынакей бул жагы кичине сыргайып темир жетип аткан экен, кече темир бергенбиз. Кылайтын железе туугандар, мынакей Кудай кааласа биздин Маргаритабыздын биринчи түшүмдөрү бышты. Кудай кааласа абдан жакшы быйыл жакшы түшүмдөрдү күтүп атабыз. Мынан туугандар айта кетчү нерсе, малиналардын түүлөрүн 30-40 сантиметр ушундай кылып туруп жалбырактарын тазалап салышыңыздар керек. Чтобы бул жактан шамал жүрүп күн тийип түйүндө жанагы ным көп болуп, анан грибковый оорулар көп пайда болбош үчүн, негизи грибковый оорулар пайда болбош үчүн түүлөнү ушундай кылып ачып чыксаңыздар жакшы болот. Мындай кылып биз ачып чыкканбыз кечегиде. Бул жакта дагы Полька Палана Маравилла сортторубуз бар. Алардыкын дагы ачып атабыз. Ушундай кылып ачып чыгышыңыздар керек туугандар. Мынакей Маргарита сорту туугандар. Жазда көчөттөрдү сатканбыз бул жерден. Дагы да көчөттөр үзүлгө болот. Мынакей туугандар, ушул жерден башталат. Бир карыш дагы эмес, мына жерденчи бир карыш дейм. Бир карыштан кийин эле дип түшүм байлап кетет. Бул былтыркы стволдон быйыл ушундай түшүм берип атат туугандар. Эми мынугулар дагы быйыл түшүм берет. Мынугуларчы, мына стволдор дагы быйылкы побегтер дагы али дагы өз барып, адам бою барып, булар деле бир 15-20 күн ичинде гүлдөп баштайт. Ошон үчүн буларга айтышып атат 30-35 тонна деп атат да, гектардан промышленный сортта айтып атат. Бирок эсептеп келсең ошол түшүмдү берет туугандар. Мына бул жерде деле көрүнүп турат. Кудай кааласа бул малина өзү экинчи жылы дагы эмес, 3-чү жылы аябай түшүмгө кирип, аябай күчүнө кирет. Канчалаган гүлдөр, канчалаган ягодалар. Маргарита сорту бизди дагы да таң калтырып атат туугандар. Аябай жакшы. Кудай кааласа өзгө көчөттөргө заказ алабыз. Өзүм көтөрө албай. Эми биздин шпалерларыбыз эми коебуз. Жетишпей бөлөк поляларыбызда дагы көп иштерди кылып, бул полябызга эми келип иштерди баштадык туугандар. Номерлерге байланыша бериңиздер. Кимге көчөт керек болсо.